Кайрылуу кеч кадырман Ош ТВ жана Коктейль шоу программасынын ар дайымкы көрүүчүлөрү. Бул иреттагы жаркылдаган жакшы маанай менен бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Демек, алдыдагы 1 саат бою биз менен бирге болуңуздар. Ал эми бүгүнкү сахнабыздын коногу, сиздердин конок десек да жаңылышпайбыз. Эстрада ырчысы, ошондой эле военный түштүктөгү аскердик чегара кызматкеринин музыкалык бөлүмүн жетектейсиз. Мына ошол көп тармактуу Жанин айым бүгүн биздин студиянын коногу. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен кызматыңызды туура эмес айтып койдум. Бир аз адаштырып кеттим, окшойт, окундануулар болуп кетти дегенде өзүңүз тактап өтсөңүз. Сурабай туруп ушунчалык айтканың аябай жакшы. Жок, мен жакшы окугам негизичи. Чегара кызматында иштейм. Чегара кызматында түштүктөгү бөлүгүн жетектейсиз. Мындай айтканда маданий бөлүгү. Түштүк региону боюнча ырбий ансамблин жетектейм. Ырбий ансамбль мына ушундай. Ушул жери болуш керек эле. Кечирип коюңуздар. Мен эфир башталаардан мурда эле сизден кечирим сурайын. Эмегизгиси баягы аскердик тартип менен эфирибизге эрте келип бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Дагы телекөрүүчүлөргө эскерткенче кетели. Буга чейин айтылган дагы башка конокторубуз, ошондой эле менин шеригим Шамал бул жолу жок. Бүгүн Жанин экөөбүз кеңири сырдашуу үчүн эфирдебиз. Албетте биз менен сиздер дагы бирге болуңуздар, онлайн аркылуу, Коктейль шоу баракчасы аркылуу дегендей, биз дароо эле ошол жака сүрөтүбүздү жүктөйлү. Жанин эже, негизи Инстаграмда активдүү элесизби? Өтө деле активдүүмүн деп айтпайм. Бир 3-4 күндө бир сүрөт жүктөп турам. 3-4 күндө. Тойлор болуп калганда. Негизи сиз тойго чыгасызбы же? Тойго чыгам, бирок аябай эле кирип кетпейм да тойго. Чакырган жерлерге же көп учурда баш тарткан жерлерим болот. Баш тарткан жерлер болобу? Көп жерлерде баш тарткан жерлерим болот. Кандай жерлерде баш тартасыз? Кандай учурлар? Өзү негизи тойлордо урдагым келбейт. Мисалы, той ырчысы башка, сахна ырчысы башка деп айтылат негизи. Анан мисалы жана тойлорго, эми мисалы той ырчысы деген тойлорго элге жанакындай бат билей турган ушундай ырларды ырдаш керек да негизи. Анан мага көбүнчө эле андай ырлар жагы бербейт. Анан бирок чыгып турам. Азыр көбүнчө элдин баары, ырчынын баары той менен болуп калат. Тойлор болуп тура берсин. Анан кантип ошол баягы агымдан, ошол толкундан өзүңүздү мындайча айтканда алып качып атасыз дегим келет да. Кошулбай, анан кантип жашап атасыз деген да суроону кошумчалап кетсек болот. Кантип жашап атасың дегениңе мен бул сөздү дайым кайталагандан чарчабайм. Тойго чыксам, чыкпасам деле эрте мененки таңды көрүү бул өзүнчө чоң бакыт. Анан изденүү, жаңырларды, мисалы, каяктан той чыгат экен, качан бүгүн той жок деп кайгыруу жок да. Анан кечке издеп, жакшы кайсырды ырдасам, могур жакшы, ушундай эле менен иши кылыпчы. Маегибиз дароо эле той менен башталып кетпедиби? Ошентсе дагы азыр Рамазан айы, орозосузбу деген суроону дагы бере кетпесем болбос. Орозом. Кабыл болсун дейли. Рахмат силерге да. Суу айтасызбы дейли. Азыр силер айтканда оозумду ачып алып туруп эле бияка чуркап келдим. Анан негизи кечиккенде аябай жаман көрөм. Ооба. Кайсыл жерге болбосун эң азы 15 мүнөт эрте барам. Бизге жарым саат эрте келдиңиз, суу саап, кардыңыз ачып турганда туура түшүнөбүз. Бир аз маектен кийин сөзсүз түрдө сиз экөөбүз жакшы коктейль жасайчыбыз. Кудай буйрса. Анан Жанин эже көпчүлүккө баягы сыр эмес. Ушул эле Ош ТВ телеканалынын инсан программасында чыгып, анан интернетте бир катар хайп жараттыңыз десек да болот, кызуу талкуу жараттыңыз десе да болот, Ошол темага кирели. Силер жараттыңар. Аныгыраагы сиздин баягы айткан сөздөрүңүз, сиз жөнүндө болгон сиздин тарыхыңыз элди мындай бир кызыктырды, анан ошондой эле таң калтырды окшойт. Билбейм, мен чындыгын айтканда ал жака кирип тартылган толук көргөн жокмун. Анан ошондо сизге жазылган пикирлерди да көргөн жоксуз. Пикирлерди көргөн жокмун. Айтпай атышабы? Анча-мынча айтышат, эми сөз түрдө бирөөгө жагасың, бирөөгө жакпайсың дегендей элдер анча-мынча айтып турат, бирок уккум деле келбейт, көргүм деле келбейт. Бирок учурда биз түз эфирдебиз. Техникалык топтон сураналы. Бизге эл менен түз байланыш түзүп берсе, ошол элдердин бизге чалгандагы жакшы тилектерин же болбосо суроолоруна чын көңүлдөн эле жооп беретирсиз.
жооп берем. Бүгүн ошого даярданып эле келдиңиз да, мына өзү эфирдин башында айттыңыз го, бардык сурооңо жооп берем депчи. Анан эже тактаганча кетели, учурда канча балаңыз бар, үй бүлөлүк абалыңыз? Ушул жакпаган суроо. Негизи айтпайм. Сайттарга дагы такыр киргизбейм. Бирок балдарым бар. Уулуңуз бар экендигин бүт кийимдерден байкап калдык. 2 кыз, 1 уулум бар. 3 неберем бар. Мына ушул жери кызык. Өзүңүз мындай менен көп болсо бир 5-6 жаш улуубу деп ойлосом, 3 неберем бар деп атканыңыз, жанан эми 3 небере каяктан келип калды дебейин го, бирок сулуулукту, жаштыкты кантип сактап жүрөсүз дейинчи. Мен ар дайымкыдай эле 18демин. Болгону мени жакшы багышат дебейм. Ошо билбейм эми. Өзүм теңдүүлөрдөй эле көрүнөм деп ойлойм. Анан атайын бир сулуулукка кам көрүп, мынтиш керек, анан бетти мынтиш керек деген нерсем деле жок. Жок андайым такыр. Кандай болсо дагы аскердик тартип менен жашайсыз. Мындай чуркоо дегендер бир өзүнчө не деп коет эле, дене келбетти калыптандыруучу кыймылдар. Ооба, мен күнүгө таңкы 4төн 7ге чейин Сулайман тоого 5 жолу чыгып түшөм. Ишенбедим. Оюмда. Бизге телефон чалган адам бар экен. Кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Айымга суроо берейин деди керек. Орозо кармап эле эме анан мындай күндөр Техникалык топ бир аз звукту бийиктетип койсоңуз мүмкүн болсо. Орозо кармап эле коесузбу же намазда окуйсузбу? Угулбай калдым. Угулбай калды? Кайталап койсоңуз. Биз сизден аябай кечирим сурайбыз, анткени азыр техникалык себептерден улам сурооңуз бизге жетпей калды. Бирок сиз жооп берип өткөн эле суроо экен, ошондой болсо дагы орозо кармап атасызбы деген суроо болгон экен. Орозо кармап атам байке. Орозо кармап атам. Калтырбай кармап атам, карыз жок дейсизби? Орозо кармагандардын баарынын орозосу кабыл болсун. Анан мына ушул жерден темадан алыстап кетпейли. Баягы эле инсан берүүсүндөгү тема. Чыгармачылыкка аттанганда аябай чоң кыйынчылыктарды басып өткөн экенсиз да. Азыр мисалга өзүңүз деле ошол Айчүрөк эже сыяктуу сахнаны көрдүңүз, бир канча жылдан бери иштеп жүрөсүз, мындай шакирт тарбиялайын деген ниетиңиз жокпу? Ошол Айчүрөк айымдай болбойбу, мындай бир балким өзүңүз сыймыктанган, өзүңүз урматтаган адамдардай жакшы жол көрсөтүп жаштарга. Эгерде бирөө кайрылса, буга чейин болгондур балким. Бар, азыркы учурда бир кыз бар, бирок эгерде чындап эле могу жол көрсөтүңүзчү, мен билбей атам, могу кандай деген суроолор менен кайрылса, мен сөзсүз түрдө жардам берем, жок деп айтпайм эч качан. Анан атайын мен издеп, мен шагирт алам, келгиле, мен силерди карайм деп эч кимге айта элекмин. Бирок көп кыздар кайрылат, ошолордон бирөөсүн эле могу жакында эле аз күндө сүйлөштүк. Кудай буйрса, ырдайм деген адам негизи ырдай бериш керек деп айтам. Эч качан тоскоолдук кылганын кереги жок. Анан азыр мүмкүнчүлүгү аябай чоң болуп калды. Азыр ырдайм дегендерге, анткени илгери ошо мен кыйналып жүргөн убакта кредит деген жок болчу. Клип тарттырганга. Жок болчу, ушундай мүмкүнчүлүктөр жок болчу да. Азыр деген сонунда кредитти аласың, клипти тартасың, аранжировканы жасайсың, анан бөлүп төлөп саласың. Бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк деп ойлойм мен. Бирок ошондой болсо дагы клиптериңиз өтө көп эмес. Көп эмес, ооба. Мен мындан сырткары кандай учурларда же болбосо клипти кандай себептерден улам жаратасыз? Кандай ырларыңызга? Балким баягы ырларды да тандайт турсуз, буга клип тарттырсам болот, болбойт деп. Негизи буга тартайм, буга тартпайм деген ой келбейт. Буга тартсам жакшы болот эле. Деп анан акчамды мынтип эсептегенде эле акчам жетпей калат. Анан жүрүп бир мүмкүнчүлүгүм болуп калганда акча каражат жагынан тартып коем. Анан жалаң ушу чыгармачылыктын үстүнөн эле мотуп жабышып иштегенге мүмкүнчүлүгүм жогорак болот да. Ооба, сиз баягы аскер кызматында иштегениңизди баса белгилегенче кетели. Ошол учурда бизге дагы байланышка чыккан телекөрүүчү бар. Саламатсызбы? Алло, биз сизди угуп жатабыз.
саламатсызбы? Мен Жанин эженин кесиптеши. Угубай атабы? Угулуп атат. Кеңири. Кадырман телегөрүүчү, сыналгынын үнүн азайтыңыз, суранчы. Жанин эже мечитке шагирт түшөйүн дегем. Айткам өзүңүзгө дагы. Садак болуп кетти. Түшө кой. Азыр эле айтпадым, кантип жок дейм. Түшө кой. Таанып калдыңыз окшойт балким. Жок, танаңызбы деп. Кыз Ооба, бая балама деген ырдын текстин. Ооба, бул кыз келген, кайрылган мага. Эми бирок чындыгын айткан жакшы, мо калп эле элге мен сага жардам берем, чыгасың деп айткым келбейт. Чыгара турган шагирти деле чыныгы таланты болушун каалайм да. Чын эле ырдай алганды билишин каалайм. Анан Үнү болушу. Үнү жок, эчтекеси жок адамды ооба мен чыгарам, мен сага жардам берем деп айта албайм. Алардын өздөрүнө эле айтам, катуу тийбейм, бирок сен мага мондай бир аз эмең болбойт экен, сен деген көп машыгышың керек деп сөз түрдө айтам. Эже, мен сиз жөнүндө эми азыр биз каяктан изденебиз? Албетте Инстаграмдан, ошол эле Ютубтан, сиздин берген маектериңизде же болбосо чыгармаларыңыздан деле ушундай бир өзүңүзгө болгон ишенимди, бактылуулуктан сулуулукту даңазалаган эмне деп коебуз, бир мотивация күчтүү экен да. Мына ошол демди каяктан аласыз деген суроону заткым келет. Үйдөн сандыктан деп. Сиздин үйүңүзгө барып кеш керек экен. Мотивация адам билбейм, өзүм берем, анткени эч нерсеге кайгырганга акым жок. Кантип акыңыз жок, эже? Мындай көңүлдү түшүрө турган окуялар, нерселер ошончо көп болот. Кантип ошол учурда өзүңүздү кайрадан мен бактылуумун деп көңүлүңүздү көтөрө аласыз? Мисалы, менде могу нерсе болбой калды, же мисалы ачка калдым, же мондай кийимим жок деп эч качан кайгырбайм, ыйлабайм. Эч качан андай нерсе болбойт. Мен ыйлакмын. Мен күнүгө ыйлайм. Анын себеби, мисалы, мультфильм көрөбүз балама коюп. Мен да ойлопмун да, күнүгө ыйлаган адам кантип өзүн бактылуу деп. Сиз өткөн мультфильм көрөбүз дагы, мультфильмди деле өлү берилүү менен көрүп туруп, мисалы жөнөкөй эле Рио аттуу мультфильм бар. Папугай жөнүндөчү. Үйдө өсүп калып туруп албай куш уча албай калат. Аягында келип ушунчалык кыйынчылык, азапты көрүп туруп учуп кеткенде мен кадимкидей өкүрүп ыйлайм да. Ушул жетти ушул нерсеге депчи. Кандай гана мультфильм, кино болбосун, азыр көбүнчө мультфильмдерде адамдардын мүнөзүн берип койгон, жаныбарлар аркылуучу. Анан өтө боорукербиз. Жаныбарларды аябай жакшы көрөбүз. Демек, чындап эле 18ге деле мындай 8 деле окшойсуз, эже, мультфильмдер. Мен негизи мурда өзүмдү орусча айтканда слабый деп эсептейт элем да, анткени ыйлай берем баарына депчи. Анан психология тарабынан мен окуганда күчтүү адамдар гана ыйлай алат экен. Анткени ошол бир кыйналып аткан адамды кыйынчылыгын сезе билүү бул кыйындарга кирет экен да. Эгерде ошол сезим анча жетишпей атса, карап эле эмне болуп атат деген ой менен отура берет экен да. А мен ошентип отура албайм. Мына бул чыныгы алсыздык деп эсептегиңиз келет. Бул наоборот, мындай айтканда адамдын баягы кайгысын сезбей, сезбей аткан бул көңүл кошмам эле. Мисалы, кошуналарым деле бардыгы билет. Баласын ыйлатканда, урганда мага кулат, бир 2-3 мүнөт күтүп турам. Басылбаса, монтип барып туруп эшигин таңкылдатам. Урба деп баштайм да. Урба. Билбейм, эмнегедир жаш баланы урганда аябай жаман көрөм. Көчөдөн деле бирөө баласын тарынтып ыйлатып атса, сөзсүз түрдө аралашып кетем. Тийбечи депчи. Бул учурда биз оюнга кезек келип жетти. Жанин эже, кечирим сурайбыз. Сиз менен аябай көп сырдашууга бир аз убактыбыз тар болуп калды. Ошондой болсо дагы оюнубуз кызыктуу болот. Бул столдун үстүндөгүлөр сиздин тандоо мүмкүнчүлүгүңүз дейли. Мороженый. Буну эми азыр сиз биринчи ал үчүн тиги ак кагаздарды тандашка туура келет дегендей. Бул жакта сиз сыйлаган, тааныган өзүңүздүн кесиптештеринин аттары, бул жакта ошолорго сиз айткыңыз келген, балким айткыңыз такыр келбеген пикирлер. Бул пикирди биз кандай кылабыз? Тандайсыз дагы? Каалаганым эле. Ооба, тандайсыз, анан бул пикирди чалып алып туруп айтабыз. Чалып алып туруп айтабызбы? Бир дейиңиз бардыр. Коюй. Тура кой. Садаган кетейин, тура кой деген Гүлзат Мамытбек экен. Гүлзат Мамытбекке
чалууга туура келет эже. Яди. Балким номеру да жоктур эле сизде. Жок, Гүлзат Мамытбектин номери жок. Кайрабаштан албаймбы? Кайрабаштан эгерде бир жакшы жери бар. Инстаграмда кеңири пикир калтырсак болот. Эми пикир алабыз. Пикир. Бар жакшыбы, Жамандары да бар. Йо. Жамандар дебейм, бирок бир аз ыңгайсызраактары да бар. Сыртыңыздан окуп койбойсузбу же? Качан көрсөм эле тишиң жыттанып жүргөн болосуң дейт. Сиз Гүлзат Мамытбекти көрдүңүз беле? Жок, көрө элекмин да, садак болоюнчу. Сага бир сөздү айтпай калайын. Бул жерде сизде вариант бар. Бул пикирди Инстаграмга комментарий кылып жазсаңыз болот, же жазбайм дей турган болсоңуз, анда экинчи тапшырмага өтөбүз. Бул жерде ырды берейин. Сиз жогоруда айтмакчы, орус тилинен жалаң бешке окуганмын деген интервьюңуз бар экен. Ама бул орус ыры, орус элинин элдик ыры десек да болот. Мына ушул ырды өзүңүздүн өмүр деген ырыңыздын ордуна салып, ырдап берсеңиз болот. Жөнү турул. Же буну неме кыласыз? Жазыңыз, же буну ырдап берсеңиз болот. Тандоо өзүңүздөн албетте. Кайсынысын тандадык эже ошондо? Мороженое тандайбыз дебейсиз дагы деле. Ооба, мороженое ошак деле. Биринчи эле баса. Биринчи эле ырды. Биринчи эле бир эле куплетти. Полюбили в первый раз, поклялись, только судьбу тот же час разошлись. Элдигир болгондон кийин бир аз мындай бурмалап ырдасак эч ким капа болбос чыгар. Өзүңүздүн өмүр деген ырыңыздын жаңы чыккан клип баса, ошонун ордуна салып ырдап берсеңиз болот. Комментарийди актайсыз ошондо же. Келиңиз. Кайсынысын? Баштадыкпы? Жазабызбы же Мону башкача оңдоп жазып коеюнчу. Анда тең дал ушундай кылып жазууга туура келет же, ырдап берсеңиз. Себеби бул өмүрдүн обонуна такыр жакындап экен да. Тексти. Көрөлчү. Муундары. Айтышат да, мыктуу ырчылар мындай ыңгайлаштырып ырдайт. Көп чыкканга, чөп чыкканга бир кубаны, көк чыкканга бир кубаны. Полюбили в первый раз, поклялись, только судьбы в этот час разошлись. Что же ты, звезда, ты светишь, не туда ты, не туда, как же мне тебя увидеть? Жок сөздөрдө баштадым. Ошону айттым да, мындай жакын кайыр болуп кетти. Жо бар экен, бир сөздөрүн эки жолу кайталай бердим да, анан Муунга окшоштуруп деген. Макул, биринчи сынак бүттү дейли, биринчи оюнубуз, келиңиз. Бул жерден 3 эле жолу тандайсыз. Дагы аламбы? Ооба. Кеңири тандасаңыз болот. Таанышыраак бирөөгө чыгып калчу айлап. Элиза Бектемирова дейт. Чыгармачылыкта сиңди катары жакшы эле болсо керек мамы дегиз. Келиңиз, эми жакшы бир пикир тандап туруп, балким Элиза айымга жөн эле чалсаңыз деле болот. Алло, Элиза. Чөт акыркы күндөрү өтө эле жылдыз болуп кеттиң. Менден жардам сурап эле жүрбөдүң беле? Бул пикирди сөзсүз комментарийге жазыш керек эже, келиңиз. Инстаграмда ачабыз дагы. Элиза жанын акыркы сүрөтүнө мына ушул пикирди жазабыз. Ыйлайт да. Ыйлабайт эже. Баса, мен анчейин эле кыстай бербейин. Эгер комментарийге жазбайм дей турган болсоңуз, бул жакта жумуртка бар. Не болом? 4 турат, 4-өнүн бирөөсү бышкан, 3-өө быш элек. Пешенеңизге коюп жарыңыз дебейин, бул мырзаларга көбүрөөк неме, бирок колуңуз менен жарсаңыз болот. Монтиппе. Ооба. Мындай канчалык күчтүү айым экениңизди байкайлы. Кайсыны тандадыңыз? Коч бирөөгө такыр жаман сөз. Бир аз ойлона туруңуз, дагы жумуртканы жарыш оңойбу же комментарийди жазыш оңойбу деп. А биз болсо жарнамага кезек берели, андан соң ушул тапшырманы аткаргандан баштайбыз.
кутман кечиңиздер менен урматтуу теле көрүүчүлөр, бул жумадагы шоу жаңылыктар рубрикасы өз ишин баштайт. Кеттик анда. Жаңылыктардын башында эле жакшы жаңылыктан баштайын. Тамашоочу, алып баруучу шоумен Санжар Мыкыев кыздуу болду. Ыйык Рамазан айында төрөлгөн наристенин ден соолугу бекем, өмүрү узун болсун. Бул жумада жетелеше ээрчишкен таттуу түгөйлөр Аваз Акимов менен Айдана Дека бал айын өткөргөнү Дубайга жөнөп кетишти. Эскерте кетсек, жолдомону өкүл апасы Самара Каримова, өкүл атасы Асан Мансуров тоюнда берген. Демек, турмуш куруу алдында турган жубайларга пайдалуу кеңеш: өкүл ата тандоодо ойлонугула. Баса бул жумада куудул эжекебиз Гүлжайна Атаканова өзүнүн өздүк майрамын белгиледи. Ошол түнү теле алып баруучу Сагын Эргешов чоң букет менен барып сүйүүсүн арнаган видео таркады. Аны Атаканова өзү сезимдеримди кабыл алдым деп чыгарган. Достор, мен азыр өзүмдүн сүйгөнүмдүн бүгүнкү туулган күнү менен куттуктоого келип калдым. Алтыным туулган күнүм менен. Рахмат. Бирок бир күн өткөндөн кийин биз жөн гана белдеше кеткен болчубуз. Атайлап хайп жаратуу оюбузда жок эле деп актанып чыга келишти. Ошентсе да баланын оюну кылып көрмандардын алдында айрымдарынын чындыгында кыжырын келтирди. Жаңы клиптердин катарын эми Самат Төлөтбаковдун Сезим деген ырынын клиби толуктайт. Сезимдерди даңазалап, бийлегиңди келтирген шаңдуу клип болуптур. Сезимимди сүйүү чымчылап, өмүр гүлү мени кулпурат, мени арбап алдың, жаным, сүйүү сага умтулат, жүрөгүмдү алдым булпулап, сезим тандап алдым, мен жалгыз. Ал эми Эрке Эсмахан дагы 1001 күн деген ырынын клибин тартып бүттү. Жакында жарыкка чыгарарын көрмандарына баса белгилеп өттү. Жылдыздардын мына ушундай шоу жаңылыктары менен тааныштырып алдыңыздардан мен Гүлөз Орозбек кызы болдум. Кийинки чыгарылышка чейин аман болуңуздар. Барыңыздар көрүп тургандай, биз коктейль барга өтүп калдык. Демек, Кулпунайдан коктейль жасайбыз. Бүгүн Жан Неже өзүнчө кыпкызыл кулпунайды алып, анан өзү да кулпунайга окшош кыпкызыл болуп келиптир. Демек, өзгөчө бир даамдуу коктейль жасайбыз эже. Мындай кылалычы, бүгүн бир аз убакыт тар болгондугуна байланыштуу. Коктейлди өзүңүз алып келген, өзүңүз даярданып келген рецепт боюнча эле уланта берели. Ансыз мен бир аз эки эле суроо берем. Экөөнө туура жооп берсеңиз, өзүңүздүн рецепт боюнча улана берет. Жок, эгер экөөнө туура жооп бербесеңиз, мен бир эки неме сунуштайм. Азык. Оңой суроо берди. Өзүңүздүн баягы жаннатындагы коктейль болуп калат дегендей. Алгачкы суроо. Дүйнөдөгү, мен бул сизге өтө оңой суроо болсо керек деп ойлоп атам. Кана? Дүйнөдөгү эң бийик чоку? Эверест. Эверест. Демек, кулпунайлардын бардыгын даярдап сала берсеңиз болот. Таап алды бе? Таап алдыңыз. Мынча оңой суроо дегени калды. Мен урушайын деп аткам, студияда канча киши бар деген суроо берчи депчи. Историяда? Ооба, Эверест. Эверест. Дагы? Бул жака сала берсеңиз болот. Даяр болгон. Негизи бүгүнкү сиз жасай турган коктейлге йогурт жана кулпунай банан керек болмок. Ооба. Эме жокпу? Бычак. Бычак керек сизге. Мындай кылып сала берели андай. Сала берсеңиз болот. Экинчи сурообуз бир аз логикалык дейбизби, бир аз ойлондураттыр, балким же сизге оңой эле болот. Ар бир улуттун өзүнүн тили бар, дүйнөдө 6000ден ашуун тил бар. Бирок ошонун бардыгы бир тилде, мындай, ошол тилдердин бардыгында бир гана нерсе сүйлөй алат экен да. Бул эмне болушу мүмкүн? Тилде. Жок. Бир гана нерсе сүйлөйт? Ой? Ой эми ар ким өзүнүн тили менен ойлонушу мүмкүн. Аныгыраагы
Эми ар кимиси өзү билет да. Ошондо билбейсиңер силер. Ойлонуп көрүңүз, бир аз логикалуу. Эгер туура тапсаңыз, өзүңүз алган. Ооба. Йогуртту куясыз, эгер туура эмес тапсаңыз, мен сизге пепси берем. Пепси менен деле жасай берем, аябай сонун болот. Сен ичесиң да. Сиз дагы ичесиз. Бирок суроого жооп беришти, сиз ойлонуп көрүңүз. Кайталап койсоңор суроону? Мындай эле окуп кайталайын. Бардык тилде сүйлөгөн бир гана нерсе бар. Бардык тилде сүйлөйт. Бул эмне болушу мүмкүн? Бардык тилде сүйлөгөн бир эле нерсе бар. Бардык тилде сүйлөй алган бир эле нерсе бар. Ойдо. Сүйлөп атпайбы, ойлонуп атат. Кайсынысын кошолу? Мону эле кошосуз да. Теги өзүңөр билбеген суроолор мага бере бересиңер, билип алайын. Мен билем. Силерди билип албасын деп атпаймынбы? Айтыңыз, же буну. Экөө тең даяр. Билбейм. Демек, пепсини кошобуз. Келиңиз. Бул жаңырык экен, сиз кайсы тилде орус сүйлөйбү, англичан сүйлөйбү, немис сүйлөйбү, бардык тилде сүйлөй алат. Бул жаңырык. Билебейсиң. Сен эмне атпайсың? Кире алдыңны. Жок, ошону кошуңуз. Муну кошуп ичсең ичиң өтөт. Кошо бериңиз. Сиздин билем дегениңиз үчүн балмуздакты да кошуп бере берели. Каршын жардамында. Билем да, силер эмне кылат экен десе ушу. Таза эле өзүнчө эле билем. Жаңырыктабай. Ошондо билбей эле дейсизби? Эч ошону да билбейт экенсиз өзү. Ооба. Сен берген пепсиң аз болуп калды. Даяр, Ооба, даяр. Бир аз балким суу кошобуз. Суу кошсоң болбойт да, теге йогурт кошулуш керек болчу да. Мейли, эми суу кошо бер, ичесиң. Ичесиң деңиз. Коюу бир башкача коктейль болгоно калды. Суу ошондой болсо кошулуш дагы. керек да, коктейль кошулуш керек болчу да өзү. Суу кошолу, Канча кошобуз? Болду. Өкөзгө жетет. Анан баягы убада бергендей эле Элиза Бектемировага чалып, тиги пикирди билдирип коюңуз. Элизага чалалы, Сен блендерди айландырып тур. Блендер айлангыча сиз негизи мамилеңиздер жакшыбы? Мындай үйрөткөн учурлар болчу беле? Алло. Өчүп калган учурдан пайдаланып окшоштуруп атасыз. Жок, бир номерине чалсам ал өчүп калыптыр да. Өчүккен. Мына гудок кетти. Гудок. Алло. Элиза кандай? Жакшысыңбы? Бул сөздөр айтылып аткан. Элиза. Өчүрүп турайын. Сен акыркы учурларда жаман звезда болуп кеттиң, Сен кече эле менден жардам сурап жүрбөдүң беле? Болду да, эмне болуп эле? Сүйлө мага. Болду, апчы дейт го. Чалат азыр кайра. Эң кызыгы бир аз элдерге деле угулган болсо керек, себеби затыр угулду да. Сада болуп кеткен десе, ушу сасыкты. Көңүл ортун келбейт да. Көңүл ооруп калды окшойт бир аз. Негизи жардам берген учурларыңыз көп эле болчу беле? Ооба, материально жардам бербесем деле сөз менен сөз түрдө. Ырдаганды анча-мынча. Сен эмне кыйынсып кеттиң? Садап алайын десе. Мына коктейль шоу деген бар экен, уруш деген бир момент бар турбайбы? Калп эле сени уруштум, жаным менен, алтыным менен, садагам, сасыгым, капкаласкам менен. Мейли, мен коктейль жасап могу ичире салайын. Мен ичире салайын дейсиз. Өзүңүздүн коктейлди ичип көрүңүз. Мен ар дайым жашыл түстү
тандайм. Сен кандай түс тандайсың? Мен кызыл. Кызылды. Эмне үчүн кызылды тандайсың сен? Кызыл түс жаштыктын жалындаган энергиянын. Де. Ошондойбу бүгүн сиз деле ошондой деген ойдосуз го дейм. Жок, мен ар дайым жашылды тандайм. Могу именно ушул трубочкалардан жашылды тандайм. Жаштыктын символу болсун деппи? Жок, жана машина айдаганда жана жол чыракка келгенде жашыл күйсө эле о деп кетебиз да, айдоочуларчы. Келиңиз эми ошол жашыл менен өзүңүз жасаган коктейлдин даамын татып көрүңүзчү, окшоштуу экен. Ичкен жоксуз дейм. Ичкен жоксуз, же алдамай жок. Тузу жок ай. Аягына чейин ичиңиз анда. Сонун эле даамдуу аябай. Ичиңиз, ичип көрүңүз. Болгону пепсини кошпой улам, оголорго келсем ушинтип пепси ичирип салат экен. Иче кой жаным. Салыштырып көрөбүз. Ох, сонун эле. Сонун эле. Болгону ашыкча болуп атат же эмне болуп атат? Болгону азыр биз куйган суу жылуураак болуп калып атпайбы? Атайын бул мустак болуш үчүн бал мустак кошподук беле? Негизи йогурт анан кийин бал мустак кошуп туруп жазсаң, аябай сонун болот. Азыр деле даамы жакшы эле болуп турат. Болгону бир аз жылуураак болуп калыптыр, э? Негизинен жаман эмес. Ичсе болот деген биздин жакшы бир сонун эле. Ичсе болот. Дагы аягына чейин болбосо дагы жарымына чейин ичишим мүмкүн. Және же эфирибиз дагы аяктап баратат, ошондой болсо дагы бир суроону берип калайынчы. Сиздин баягы сахнада ырдап, өзүңүздү баягындай сахна адамы болуп, өнөрү болуп калыптанышыңызга эң көп салым кошкон ким? Эң көп салым кошкон? Жол көрсөткөн, балким үйрөткөн же шарт түзүп берген, деги эле салым кошкон ким сизди жанын эстрада ырчысы кылып калыптандырган адам? Эч ким. Мага эч ким, мисалы, сахнага монуп чык, же монтурда, же мондай кий деп эч ким үйрөткөн эмес. Мен убагы болгон, мен жөн эле кайсыл жерден ыр жаздырасыңар, мен да ошоко жаздырайын дедим эле десем. Ырдайын дедиң беле, биздин арабызда аралашып жүргөнүңө сүйүнүп жүрө бербейсиңби деген убакыттар болгон. Адамдар болгон. Мына ошол пикирлерди октубу ар бир инсан өзүнө гана ишениши керек. Өзүңүздөргө гана ишениңиздер. Өзүңүздөргө ишениңиздер жана бийиктиктерди багындырыңыздар деп эфирди жыйынтыктайлы анда. Сөзсүз түрдө. Коктейлди аягына чейин ичебиз эчеке. Эфирден кийин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.